Борбор Азия өлкөлөрүндө асман ачык болуп жатат. Ал эми түндүктө жайгашкан Орусияда Атлантикалык циклон орун алып, жаан-чачын төгүүдө. Бул циклондун таасири Борбор Азия өлкөлөрүнө да жетиш керек эле. Бирок Казакстандагы антициклон аны дагы эле өткөрбөй турат. Ошондуктан циклон Орусиянын түндүгүндө күчкө толуп, андан ары түштүккө кете албай, чыгышка карай кетти. Бирок Борбор Азияда күн ачык болгону менен аба температурасы бул картада көк түс менен көрсөтүлгөндөй суук бойдон калууда. Бул тууралуу кененирээк мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында айтып берем. Саламатсыздарбы? Этникалык кыргыздар жайгашкан Кытайдын Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында дагы эле күн бүркөө. Кошуна жайгашкан Казакстандын Борбор шаар Астанада эртең менен асманды булут каптап, күндүзү кар жаап, ал көпкө созулбай, кечинде токтойт. Алматы шаарында күн жылмайып турат. Өзбекстанда асман ачык. Эртең Фергана өрөөнүндө абанын температурасы +4 градуска чейин жогору болсо, Ташкентте +7 градуска жылуу. Нукус өрөөнүндө да термометр +4 көрсөтүп турат. Түркменстанда да күндүн бети көрүнүп турат. Мисалы, эртең Дашогус өрөөнүндө түнкүсүн -7 градуска суук болсо, күндүзү +5 градуска жогорулайт. Буга салыштырмалуу Ашгабад шаарында өтө суук эмес. Күндүзү +6 градуска жылуу болот. Тажикстанда аба ырайы өзгөрүп турат. Борбор калаасы Душанбеде күндүзү күн ачык болуп, түштөн кийин асманды булут каптайт. Бирок жаан-чачын күтүлбөйт. Хорок өрөөнүндө асманды булут каптап турат. Баткен менен чектешкен Ходжент шаарында +7 градуска жылуу болушу күтүлөт. Кыргызстанда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. 14 февралда күндүз кээ бир тоолордо айрым жерлерде бир аз кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы жогорулайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Сиздер Кыргызстан жана ага кошуна өлкөлөрдөгү аба ырайы менен тааныштыңыздар. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Көрүшкөнчө.